базарларга, дүкөндөргө кирсеңер, картошканын түр-түрү бар. Четке жана алыска чет өлкөдөн алып келинип атат. Биздин өзүбүздүн ата мекендик чыгарган баягы өндүрүштүрүлгөн картошканы таппайсың да. Ошон үчүн башка эле айыл чарба продукциясы да жок болуп атат. Эгерде биз ушул өзүбүздү камсыздай албасак, өзүбүздүн продукциябыз менен биздин баягы оор бир туңгуюкка келип атат деген сөздү айткым келип атат да. Себеби дегенде азыр биз ушул жаатында иш алып барбасак, бизге оор болот деген тыянактар келип атат. Мынакей пандемия учурунда же башка бир себептер менен чек арабыз жабылып кала турган болсо, биз кантип биз өзүбүздүн элибизди камсыз кыла алабыз? Жөнөкөй нан, ушул картошка, жумуртка, сүт азыктарын биз камсыз кылышка баягы мамлекеттин милдети деп ойлойм.